Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly tuğanlar, mına toy aş degi kalına gelbey жатты. Prezident деле bir neçe жолу чыгып айтты. Аябай ысырап болуп атат, түшөндүрүү деп, 10 жылкы сойлот, 15 жылкы сойлот деп bir neçe жолу айтты. Камчыбек Ташиев айтты. Ысырап кылбагыла, тойду азайткыла, ашты азайткыла. Кишинин санын жана 500-600 кылбага деп. Биз эң баш элекпиз, эң баш. Эң баш деген урматтуу тугандар, эң баш деген башында эч нерсе жок, программа жок. Пустой башка, мындай айтканда. Эң баш жок. Мына биздин жаныбызда коомдор бар, урматтуу тугандар. Биздикинде образование жок. Мына Кыргызстанда эң образованный бизбиз. Эң билимдүү. Бирден, экиден диплом ар кимибизде. Бирок эң тартипсиз, эң необразованный, неорганизованный биз болуп атабыз. Эмне деген мына той деген эмне деген беспредел. Кудалык деген эмне? Кудалыкка 60 киши барат, 60 киши. Эмнеге барат 60 киши? Кудалыкка 5-6 көзүрлөр барат, көзүрлөр. Мына Куданын эң чоңдорунан бир 4-5, аялдарынан 4-5 болду. Бул Куда деген эмес да, бул силерге оянанда барып туруп грабит эткө турган. Не деген саранчадай болуп барасың, бәрін 14-15 койун жеп кетесиң. Ушкантип болсун ушу. Куда дегенди, Куда деген менен эметпеш керек, жанагындай сындашпаш керек. Аны менен бир өзүң мен кыйын деп көргөзбөш керек. Аны менен конкурент болбош керек. Куда деген тонкий, аябай тонкий сый эме нерсе бул, туган. Кичинекей нерсе үчүн тарынып, балдан ажырап кетет анан. Куданыкына койбогула атаканы. Ач карышкырдай болуп барасың, жана бир үйүр карышкырлар. Бар 14-15 койун жеп кетесиң. Эмне деген өнөр? Жана кыздарыңарды, балдыстарыңарды, жээндерди алып барбагыла аяка. Майда балдарды. Кудага андай болбойт. Мына өзүңдүн үйүңдө той болгондо ошо бәрин чакырып ал. Өзүңдүн үйүңдө. Мына Куда деген урматтуу тугандар, кыз тарап тияка барып атканда 60 киши болуп баратат. 65 киши өткөндө бир жерден. Эмне деген бул тартипсиздик. Куда жака барып атканда 10 чакты эле киши барыш керек. Болду. Алда үйүңдөгү жана майда чүйдөлөрдү, жанагы жемпен, балдыз-малдыздарыңды өзүңдүн үйүңдөн чакыр. Азыркы 10 чакты киши ас болбойбу? Эч ас болбойт. Бул нар көп даже болду. Урматтуу тугандар, окатты Куданын немесин аңдыбат Дасторкон. Кудага эмнеге барат? Кудага таанышайын деп барат. Барып кичине төрүн көрөйүн. Ош конокко барганда адеп менен жейт, азастан жейт, жанагындай балчылдата жебейт. Бар мына солидный, авторитетный 5-6 бар, аялдарың эшит. Болду, ошол катташа турган кишилер алыш керек аяка. Карындаш, барындаш, кызың, күйөө балдарың, жээндериң, балдыстарың алып барбай аяка. Кичинекей кыздардын иши чыгып аткан. Куда ошону жолго. Урматтуу, мына кыз тараптын тою калыңдын ичинде бар. Ошо калың берип атканда, ошонун ичинде кою да бар, тою да бар. Барбай аяка. Өзү негизи ошо бияк тойго эркек жака кыз тарап даже келбеш керек тоюна. Той алар үчүн эмес, той мына өзүбүз үчүн. Берде болсо бардак. Анан аш деген жана 3 күн, даже жана кара аш, 3 күндүк аш, 7 күндүк аш, жана 14, 21, 40 күн, 52 күн, айлык, жылдык, айттык да бир нерсе. Бүт бәринде ысырап, бүт бәринде чыгым. Өзүң эле эмес, таластан чакырып атасың, көлдөн келип күйөө балдарың чакырып, кыздарың бәрин жыйып атасың. Азыркы ошо 10 чакты дегенде ошондо бир койлук болот экен да? Бир кой болду, бир койлук, бир коюң жеда. Айтпадым, максат кой жеш эмес, максат тааныш. Ошо таанышкан бар. Анан мына 2-3 киши чакырат айрдан. Ошо 10 кишини. Мына жанагы кыздын аталары чакырат. Анан кийин акелери, бүкөлөрү чакырат бир-экөө. Болду, ошол эң негизгиси ошол жанагы катташа турган кудалар ошолор.
Қалғандарын қыла тұрған үшін жоқ. 11 туған болсаң да алып барба. Біз 11 туғанымызды алып келер бе? Мына үшеуің бұл құда барасың, үшеуің кейін құда барасың. Үшеуің анан кейін құда барасың. Мұрда үшінде болшы мұрда. Мұрда бізде айтшы, өткенде мұны оғылар барған, азыр қызында бұлар барады, мұны барады. Анан кейінгі тігілер барады. Үшінде бөлші. Ошенде 3-4 кишеле барчы. Ана мына тазия, урмат онда. Тазияда жана өлгөн жерге. Өткөндө бир киши айтат, 6 жылкы союп, жетпей калды. Эмнеге жетпей калды? Ким жеди десем, билбейм. Кудалардан 10 кудадан 300 киши келди дейт. Алар эмне келди? Тирилтейин деп келди. Мен билбейм дейт. Көрсө 3 күн жүрөт экен, урмат келип атат экен. Бүт балдыз, кайнысыңды да бир нерсе балекеттин бери. Өзі аял киши келбеш керек тазияға. Тазияға только эркектер барат. Урмат, онда эркектер эле. 1-2 эркек жетет. Ошо куда тараптан 1-2 эле. Жана эң козырнойлор го, эң главный куда. Ошол экөө эле. Эгерде аксакал бара албай жатса, эме жол жүрө албайм деп. Анда жана балдарынан бирөө барат. Же экөөлөр барат. Болду. Экөө эле жетет. Тазияга келип эле жаназына катышып алып анан кайра кайтып кетериш керек. Мейлі бір пиала чай ішіп. Анам жанан бияқ келіп алып, 3 күн қонақ болып, 30 киши. Әрбір құдадан. Міне деген тәртіпсіздік. Бұл жоқ бірде емеде. Урматты онда бейді мұндай болады. Бұлар келіп, молдолар, мүйтіп атат, антигіді атат. Біз молдолар илгерки қырғыздарда елі салтты сақтат отауыз. Жөнде ашырбақ отауыз. Чегеден шықпағыла. Тәртіпті болыла. Ысырап қылбағыла. Мына біздің жанымызда елдер бар, Өзбек деген ел бар, урматтың чоң ел. Скромный. Жоқ қандай біздікіндей. Толтыра киши келіп жаназада келіп бәрін тапырат, бәрін жеп кетіп, жетімдердің ақысын жеп кеткен. Тыйылыш керек үшінің, тәртіпке келіш керек. Андай урматты ақсақалдар, бәріңер ұшы нәрсені активный бүйт жерде айтып жүрілечі.